Мекенден алыста ооруга кабылып, кайсыл жакка барууну билбей жатасызбы? Анда бизге кайрылыңыз. Москва шаарындагы мекендештер үчүн бардык шарттары бар. Жаңы технологиялар менен жабдылган Medical Amir аттуу клиника өз ишин баштады. Бизде уролог, хирург, травматолог, гинеколог, невропатолог, лор, терапевт, педиатр, стоматолог, дерматолог, косметолог жана УЗИ өз кызматтарын көрсөтөт. Ошондой эле бизде балдар үчүн атайын стоматолог, уролог иш алып барат. Сүннөткө тургузуу кызматы дагы бар. Жаңы технологиялар менен операциялар жасалат. Геморрой, паховая грыжа, атерома жана папиллома лазер жолу менен алынат. Тартынбай келе бериңиздер. Биздин дарек метро Марино, улица Новочеркасский, бульвар, дом 51. WhatsApp жана байланыш номерлер +795 752 4284, +795 750 4984, +767 108 4084. Клиника Medical Amir мекендештер үчүн кам көрөт. РФ мигранттарды кара тизмеге киргизүү себептерин кыскартууну көздөп жатат. Орусияда мигранттардын абалын жеңилдетүү жана кара тизмеге киргизүүнүн себептерин азайтуу үчүн мыйзамдарды өзгөртүү каралууда. Бул тууралуу Орусиянын ички иштер министрлигинин миграция боюнча башкы башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Дмитрий Демиденко билдирди. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинде Кыргызстан менен Россиянын мамлекеттик органдарынын мигранттарга арналган жыйыны өттү. Демиденко Орусияда 2024 жылдын 1-январынан тарта дээрлик бардык миграциялык процедураларды өзгөртүү пландалып жатканын айтты. Бул Кыргызстандын жарандардын абалын, анын ичинде ал жакта жүрүүнүн шарттарын, тартибин жеңилдетет деген ишенимде. РФте 1 миллионго чукул кыргызстандык болсо, анын 700 миңге жакыны жумуш менен камсыз болгондугу тастыкталган. Бул чоң сандар. Биз мыйзамды сыйлаган жарандар өлкөбүздө жүргөндө ашыкча тоскоолдуктарга кабылбаш үчүн болгон күчүбүздү жумшап жатабыз, деди Ички иштер министрлигинин миграция башкармалыгынын башчысынын орун басары. Бирок бул мыйзам долбоорлорунун деңгээлинде экенин жана акыркы чечим эместигин баса белгиледи. Тактап айтканда, электрондук маалымдоо мүмкүнчүлүгү жөнүндө сөз болуп жатат. Андан сырткары кыргызстандыктар кандай себептер менен кара тизмеге киргени суралган. 2 же андан көп административдик укук бузууларды жасаса, кара тизмеге кирүүгө негизги себеп болот. Бирок тилекке каршы административдик жоопкерчилик жөнүндө кодексте градация жок. Башкача айтканда, ар кандай административдик укук бузуулар болушу мүмкүн. Мисалы, жол кыймылынын эрежесин бузуу, деди Демиденко. Миграция иштери боюнча башкы башкармалыктын жетекчисинин орун басары бул ири мыйзам чыгаруу иштеринин алкагында өзгөртүүлөр административдик укук бузуулардын ордугуна жараша градациянын белгилөө даярдалып жатканын кошумчалады. Ошого жараша мигранттар үчүн укуктук кесепеттер да ар кандай болот. Эгерде майда мыйзам бузуулар жасаса, Россияга кирүүгө тыюу салынбайт, деп кошумчалады ал. Мигранттардын абалы. Кыргызстандын эмгек, социалдык коргоо жана миграция министринин орун басары Жылдыз Болотова жыйындын күн тартибине бир катар маселелер киргенин, анын ичинде миграциялык каттоонун жол жоболорун жөнөкөйлөтүү жана административдик укук бузуулар үчүн жазаны жеңилдетүү каралганын айтты. Мындан сырткары кыргызстандыктардын Россиянын мыйзамдарын билиш үчүн маалымат кампаниясын өткөрүү каралган. Анда укуктарды кантип коргоо боюнча суроолор камтылган. 1-октябрга карата кара тизмеде 38 миңден ашуун жараныбыз бар. Расмий маалыматтар боюнча ай сайын орто эсеп менен 2000 кыргызстандык кара тизмеге кирип калат, деп кошумчалады ал. Булак Назар Ньюскейджи. КМШ мамлекет башчылары Санкт-Петербург шаарындагы Орус музейине барышты. Президент Садыр Жапаров бүгүн 27 декабрда көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө мамлекеттердин жетекчилери менен бирге Санкт-Петербург шаарындагы Орус улуттук көркөм өнөр музейинде болду. Бул тууралуу мамлекет башчысынын маалымат кызматынан билдиришти. Шериктештиктин бейформал саммитине катышуу үчүн Орус тараптын чакыруусу менен келген КМШ өлкөлөрүнүн жетекчилерине музейди Орусиянын президенти Владимир Путин тосуп алды. Мамлекет башчылары Карл Брюлов, Иван Айвазовский, Федор Пруни жана академиялык мектептин башка чеберлеринин эмгектери коюлган Орус музейинин Михайловский сарайындагы экспозицияны кыдырып чыгышты. Сапардын соңунда өлкө лидерлери расмий эмес эртең мененки тамакта аймактык жана эл аралык күн тартибиндеги актуалдуу маселелерди талкуулашты. Булак Суберкежи.
Орозайым Нарматова сот залында эс үчүн жоготту. Бүгүн 27 декабрда Бишкек шаардык сотунда экс-депутат Орозайым Нарматованын баш коргоо чарасы каралып жатат. Анда сот отурумунда отурган Нарматова эсин жоготуп жыгылды. Аны конвойлор залдан көтөрүп чыгып кетти. Ал эми залда отургандар Нарматованы бошотууну талап кылышты. Шаардык соттон Нарматованын ден соолугуна байланыштуу анын баш коргоо чарасын кароо эртең 28 декабрга жылдырылганын маалымдашты. Эске салсак, 29 октябрда Нарматова 1 май райондук сотунун чечими менен 20 декабрга чейин камакка алынган болчу. 23 октябрда Ички иштер министрлигинин кызматкерлери массалык башаламандыкка даярданган деген айып менен 20дай адамды кармашкан. Андан бир күн мурун Кемпирабад суу сактагычын колдоо боюнча комитет түзүлгөн. Булак Супер Кежи. Өзбекстандыктарга Кыргызстанда 1 ай каттоосу жүрүүгө уруксат берүү сунушталды. Министрлер кабинети Өзбекстандын жарандарына Кыргызстанда 30 күн каттоосу жүрүүгө уруксат берүүнү сунуштоду. Токтомдун долбоорун санариптик өнүктүрүү министрлиги сунуштады. Эске салсак, азыркы мыйзамдарда коңшу өлкөнүн жарандары үчүн мындай норма жок. Министрлик ошондой эле Азербайжан жарандарына каттоо мөөнөтүн 10 күндөн 30 күнгө чейин узартууну сунуштаган. Ведомство тышкы миграция жөнүндө мыйзамына ылайык Кыргызстанда 5 жылдан ашык иммигрант статусуна жүргөн чет элдиктерге же жарандыгы жок адамдарга туруктуу жашоого уруксат берилерин эске салган. Санариптик өнүктүрүү министрлиги Россия, Казакстан, Тажикстан, Армения, Беларусь, Грузия, Азербайжан, Молдова, Вьетнам, Куба жана Түндүк Кореянын жарандарына каттоону 5 жылга чейин узарта турган эреже сунуштаган. Анткени бул өлкөлөрдүн жарандары Кыргызстанда көптөн бери жашаса да 5 жылдан ашык туруктуу жашоого уруксат берилбегени маалым. Токтом долбоор тууралуу кененирээк министрлер кабинетинин сайтынан таанышууга болот. Булак Спутник Кежи. Эрдоган Туркиянын ачылышы тууралуу Кремлге жагымсыз билдирүү жасады. Кара деңизде Туркиянын Фатих кемеси 58 миллиард куб метрлик жаңы газ кенин тапты. Бул тууралуу президент Режеп Тайип Эрдоган өкмөт жыйынында билдиргенин Анадолу агенттиги жазды. Анын айтымында муну менен Туркиянын Кара деңиздеги жаратылыш газынын кору акыркы мезгилде 170 миллиард куб метрге көбөйгөн. Фатих бурголоочу кемебиз 3023 метр тереңдикте чайжума бир скважинасын бурголоду. Суу астынан 58 миллиард куб метр жаратылыш газын тапты деген Эрдоган. Табылган газ кенинин баасы 1 миллиард доллардан ашат. Анкара газ өндүрүүнү 2023 жылы эле баштоону пландоодо. Учурда Туркия газ импортуна көз каранды. 2021 жылы өлкөнүн газынын 45%га жакыны Орусиядан келген. Ал эми Анкара калганын Иран жана Азербайжандан сатып алган. Булак Супер Кежи.